Сапардын сапары апрелде бүтөбү? Анын ордуна ким келет? Жаш өкмөт башчы Сапар Исаков эрден тайып, оодарылай турган кези жакындап калганса да, бул балага элдин ишениминен мурун өзүн колдоп алып келген КСДПнын депутаттары катуу чабуул коюп, сынды катыр айтып жатканы сапардын доору соңуна чыгып баратканын белгисиби? Технократ өкмөттүн ойлогон оюнан чыкпай, баары эле жаандан кийинки ылай кирпичтей уурап жатат. Алгылыктуу иши менен мактана албай жаткан өкмөттүн тагдырын чечилип, отставкага кетирүүнү парламент болгондо дагы КСДПнын фракциясы колдогону эмнени билдирет. Апрель айынын ортосунда жаңы өкмөт куралып, ага бээлдүү саясатчы болгондо да Атамбаевдин жанында жүрүп, анын саясатына ичи чыкпаган адам келери айтылып жатат. Соке өз алдынча саясат жүргүзсө, жаңы өкмөт мурунку команданын этегинен чыкса, экстерге эле кыйын болгону түрү. Булак жаңы ордо. Чыныбай Акунович Мискенбаев эмес да, кайра алдангыдай. Парламенттин мурунку төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катыша турган болуп, авторитардык көз карашты токтотуп, демократиялык багытты көздөшүбүз керек деп чырылдаганда, Ниязов баштаган партбостор аны көп элдин алдында уятка калтыргысы келген. Чикени Аламан байгеге Атамбаев шкактагандан кийин ачылык табадыбы? Алданып калганын сезген Акунович ошондон кийин алардан жүзүн буруп кеткени рас. Азыр аны алдап кеткендер өткөндү унуталы, бир бололу деп кайра саясат айдыңында бирге болууга чакырышып, ширин тилге салып жатканы эмнени билдирет. Күчтөн тайып баратканын сезгендердин айласы куруп баратабы? Чыныбай Турсунбеков деле саясатта такшалып, кимдин ким экенин билип калбадыбы? Бал тилге салып, арбагысы келгендерге менин позициямды билесиңер да, менде артка кадам таштамай жок деп маданияттуу жооп узатыптыр. Ал киши Мискенбаев эмес да, кайра алдана берчү. Булак жаңы ордо. Бабановдун Россиячыл НТС каналын АКШнын USAID уюму каржылайбы? Тизелеп жашагыча тик туруп өлгөн артык деген Бабанов каранын көрсөтпөй өлкөдөн чыгып кеткенине 4 айдын жүзү болду. Ошол күндөн баштап ортого түшчү ишенген адамдарын Атамбаевге жөнөтүп, бул жактагы байлыгын мүлкүн сактап калууга жан үрөп жатканы көп эле сөз болду. Балапан ÖМКге тийиштүү болгон НТС телеканалы менен Санжира радиосу азыр Фарид Ниязовдун көзөмөлүндө экени айтылууда. Орустардын НТВ деген канал аркылуу алардын идеясын карызга кеңири сиңирген НТС эми АКШнын каржылоосунда болот. USAID деген АКШнын долбоору болгон институт орустардын көз карашын туу туткан НТСке грант бөлүп бермей болгону таң калыштуу болууда. СМ байкелерди грант берүүгө Фарид Ниязов көндүрдү бекен, же Бабанов четте жүрүп, янкилер менен иш кылып жатабы? Булак жаңы ордо. 170 миллион сомду Айтмамат Кадырбаев кайда каткан? Президент Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешинде коррупцияга каршы аеосуз күрөшүү тууралуу айткан пикири элге дем күч берди. Ал ортодо салык кызматында иштеп жаткан паракорлор, бир канча укук коргоо органдары коррупция боюнча кармалды. Бирок чоң коррупционерлер азырынча камакка алына элек. Угушубузга караганда, апрель айынан кийин күлкүнү чоң ууруларга тоор ыргытылары күтүлүүдө. Коррупция менен аеосуз күрөш башталса, анда кылыгы күчтүү, былыгы көп Оштун мэри Айтмамат Кадырбаевке дагы укук коргоо көңүл бурушу керек. Анын мамлекетти кымырып тоногон кылыктары толтура. Ушул убакытка чейин мурдун балта кеспей, бир ордуна былк этпей келе жатат. Мен Оштун чыныгы кожоюнумун деп ойлоп алса керек. Өзүн билемдик менен каалагандай уурдай баштады. Мисалы 2010-жылдагы Коогалаңдан жабыркагандарга мамлекеттик дирекция тарабынан курулуп берилген көп кабаттуу үйлөрдөн ашып калган 360 батирди мамлекет Ош мэриясынын балансына өткөрүп берген. Аны Ош шаардык мэриясы ипотека жолу менен сатып баштаган. Сатуудагы баштапкы взноско болжолдуу 170 миллион сомдун терегинде каражат чогулган. Бирок ушул күнгө чейин ал каражат шаардык бийликтин бюджетине түшө элек. Муну текшерген Айтмамат Кадырбаевди кояй деген кожо жок. Ал каражаттар азыр кайда кармалып турат? Кимдир бирөөнүн бизнесинде айланып жатабы деген суроолор бар. Мындай кылык жоолуктар Айтмамат Кадырбаевде абдан көп. Президент коррупцияны дал ушул Кадырбаевден баштаса дурус болмок. Айтмамат Кадырбаевдин ушул күнгө чейин чоң суммадагы акча каражатын шаардын пайдасына иштетпегени таң калтырат. Ак үй шыбыр. Сооронбай Шарипович. Министр Исакунова мыйзамсыз Америкага барып келген. Океандын ары жагындагы Америка өлкөсүнөн алакандай тоголок кат келет. Катта АКШнын жетим балдарды асырап алуу боюнча бир уюму чоң жыйын өткөрүп жаткандыгы жана ага катышууга Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министрлигинен 5 адам келип катышуусун өтүнүшөт. Адатта мындай тышкы өлкөлөрдөн келген сунуштарга өкмөт башчы уруксат берет эмеспи? Сапар Исаков бул боюнча маалыматты карап чыгып, уюмдун ишмердүүлүгү анчейин эмес экендигинен улам барбайсыңар деп так кесе жооп узаткан экен.
Бирок ээлигип алган Таалайгүл Исакунова өткөн жылдын ноябрдын башында күйөөсү менен баласын алып АКШны көздөй сапар алат. Ал эми анын артынан 2-3 күндөн кийин социалдык өнүктүрүү министрлигинен 4 кызматкер да учуп барышкан экен. Кызыгы министрдин үй-бүлөсү АКШнын жанагы уюму каржылаган мейманканада кызматкерлер менен чогуу болуп, Исакунова жыйынга отурбай шаар айланып жүрүп эле кайра кайтып келишкен экен. Айтса айтпаса төгүнбү. Исакунованын бул кылыгы өкмөт башчы Сапар Исаковго жетип, Исакунованы чакырып арызыңды жазып бошотуп бериңиз, орундуу деп сылык узаткан экен. Өкмөт башчынын жүзүнө карап өз күнөөсүн моюндаган Исакунова чыгып эле атасына даттангандай Шаршембек Абдыкеримовго даттанып, эптеп алып калуусун өтүрөт. Эжекесин кыя албаган Абдыкеримов Исаковго чалып, ортого түшүп, ордунда калып иштеп жаткандагы кербез экен. Уялчак Ширек уйкудан ойгон элек тура. Ушу тапта элдин көйгөйүн чечет, өлкөнү өргө сүйрөгөнгө кам көрөт дегендерибиз оор уйкуда экен. Эсиңердеби, баягы Уялчак Ширек деген кайман атка ээ болгон депутатыбыз бар эмеспи? Маршруткага түшкөндөн уялган ошол депутат Бишкек шаарынын маршруткалары канча сомдон жүрөрүн дагы билбейт экен. Ал боюнча сураганыбызда 5-7 сом деп боорубуз дезди. 5 сомдук жол кириден бери канча заман алмашып, Уялчак Ширек канча келин-кесекти тепкенин өзү унутса да, коомчулук унут элек. Айтмакчы, бул эргул ошол сумманы төлөгөндөн уялып, маршруткага олтурбай жүргөн косуягы. Мындан улам бир ой келет. Бүгүнкү турмуштан артта калган ушул Ширек өңдүүлөрдү Ак Үй Тургай, Ала Тоодон кууп чыкса эмне болот? Деги эле коомго пайда келтирмек Тургай зыянкечтик менен алектенип, анысы аз келгенсип, ар нерсени дөөрүгөндөрдү качанкыга чейин кайраңдата беребиз. Булак де факто. Индиранын сулуулугу үчүн 250 миллион сом бөлүнгөнбү? Сапар Исаковдун эң көп пайдасы жетим жакырларга эмес, мугалим же доктурга эмес, коррупцияга малынган деп сындалган прокурорлорго тийгени маалым болду. Көрсө жаңы премьер болуп дайындалат. Замат Исаков подружке Индира Жолдубаевага олчойгон 250 миллион сом бюджеттен тышкары бөлүп бериптир. Бул өкмөт башчынын прокурордон коркуп, аларга белек сунганыбы же биздин мамлекет күч органдарына квартира, бийлик, сый жетишпей аткансып, эми мыйзам бекиткен жылдык бюджеттен тышкары 60% өлчөмүндө сумманы жөн эле бере беребиз. Сапар менен Индиралардын оюнчугуна айланган шордуу экенибиз. Булак Жаңы Ордо. Калиев качан камалат? Бишкек жылуулук электр борборунун кызматтан алынган директору Нурлан Өмүркулулу ЖЭПти модернизациялоодогу 306 миллион доллардан кандайча майнапсыз жумшалганын айтып чыккандан бери Энерго холдингдин электр станциялары модернизацияны башкаруу тобу калпта болсо бир жүйө келтирип, жооп айтканга жарашпай ченге кирип бекинип алышты. Энерго холдингдин жетекчиси Айбек Калиевдин өзү баш болуп, электр станциялары ишканасынын модернизациясын башкаруу тобунун жетекчисин кошуп, журналисттерге интервью бердиртем деп убада берген экен. Учурда куйругун карматпай качып жүргөнүн маалымат булактары жазды. Арты таза болбой куйруктарында калбыр болсо, качпаганды эмне кылышмак эле. Бирок качанкыга чейин качышат. Эртедир кечтир жооп берчү күн да келет. Ал кезде журналисттердин суроолоруна эмес, тергөөчүлөрдүн сурагына жооп берүүгө туура келет. Ылайым ошондой эле болсо экен. Булак фабула.